Данияр Эрматов колдоо күтпөйбүз, эч нерседе сурабайбыз. Биз жеке ырчылар мамлекеттен эч кандай колдоо күтпөйбүз, эч нерседе сурабайбыз. Сыйлык берсе алып коебуз, себеби биз мамлекеттик мекемелерде иштебейбиз, жеке ырчыбызда. Ошол себептен эч кандай деле нааразычылыгыбыз деле жок. Болгону биздин өлкөдө заман талабына ылайык бир концерт кое турган имарат керек болуп турат. Бул пикирди көп эле кесиптештерим айтып калышат. Ооба, бизде спорт ордосу бар. Бирок ал жерде көп аппаратуралар жок. Концерт берерде баарын жалдап келесиң. Алардын баары кымбат. Концерттин өзүн актабай калат. Ошол себептен ырчылардын көбү концерт бергенден качат. Эгер бизде заманбап концерт залы бар болсо, жеке концерттер байма-бай болуп турмак. Маалымат блогу Фабула Чекит KG. Гүлжигит Сатыбеков Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Жубайым экөөбүз ата-энеме, жакындарыма айтпай жашап жүрдүк. Гүлжигит Сатыбековдун үй бүлөсү бар деген кеп көп жылдан бери эл оозунда айтылып келген. Бүгүн ырчы мырза жеке жашоосу тууралуу сөздөргө чекет коюп, Суперинфо гезитине жеке жашоосу, үй бүлөсү тууралуу маек берди. Ал үй бүлөсүнүн эл көзүнөн эмнеге жашырып жүргөнүн, жубайы, балдары тууралуу кызыктуу маалыматтарды ачыктады. Гүлжигит байке, кандайсыз? 10 күндөй түштүктө болом дедиңиз эле. Пландарыңыз өзгөрүп, бир айга калыптырсыз. Тояштар көп болуп жатабы? Азыр күркүрөгөн көз, ак тоонун карды жарылган убак. Той марекелер күчүндө, түштүккө чакыруулар көп. Элдин кызматындабыз. Чакыруу менен барганда үч эле ырырдап басып кетпейм да. Тескерисинче элди бийлетип, концерт койгондой эле болом. Ал эми кызмат акыбызды келишим бада чечишип алабыз. Бир жерден сиз тууралуу тойго чакырса үч эле ырырдап, $1000 алып кетти деп жазгандарын окуп калдым. Чын эле ошондой бага ырдайсызбы? Андай бага көп эле барып жүрөм. Бирок $1000 3 ырырдап кеткен эмесмин. Андай болбой эле койсун. Тойго барганда кайсы сырыңызды көп сурашат. Көбүнчө лейлектик кызга, Москва деген ырларымды көп сурашат. Жакшылыкка шаңдуу чыгармалар кызмат кылат да. Мурун 5-6 күнгө созулган концерт берчүсүз, азыр бир күнгө эле бересиз. Көп күндүк концерт чыгымын актай алабы? Жылына бир жолу февраль айында 5-6 күндүк концерт беребиз. Бул адатка айланып калды. Концерт берүү көп эмгекти, каражатты талап кылат. Чыгымдарды жаап эле келе жатабыз. Сахнаны заманбап стилде өз каражатыбызга жасап келебиз. Мамлекет ушул көйгөйлөрдү чечип берсе, маданиятыбызда дагы чоң жетишкендиктер болот эле. Сахна жасалгылоо кымбат болсо да көрмандар, концерттин деңгээли үчүн тобокелчиликке барабыз. Быйыл концерт берүүнү декабрь айына пландап койдук. Ош, Бишкек, Москва деген аталышта жеке концерт берейин деп даярдык көрүп жатабыз. Сиз башка ырчылардай өзүңүздү жарнамалабайсыз деле. Бирок ырларыңыз элге жакшы сиңет. Себеби эмнеде деп ойлойсуз? Туура айтасыз, жарнамалоо, пиар, хайп жасамай деген иштер менде жок. Чыгармачылыгым жөнүндө көп ойлоном, изденип эле басып жүрөм. Социалдык тармактарга деле көп убакыт коротпойм. Маалымат үчүн керектүү нерселерди көрүп коем. Китеп окуганды жакшы көрөм. Ар бир жаралган жаңы ырым көрөрмандарын таап келет. Негизи ырыңдын бир сабы угармандын жашоосуна дал келсе, анда ыр өз максатына жетти десек болот. 2 жыл мурун эмгек сиңирген артист наамын алдыңыз. Наамдын жашооңузга кандайдыр бир таасири, пайдасы тийдиби? Чынында наам алганымда өзгөчө бир сезимдер болгон. Албетте, жагымдуу. Ал нерсе мага чоң жоопкерчилик алып келди. Эми көп жылдан бери ачык айтпай жүргөн жеке жашооңузга келели. Буга чейин үй бүлөңүз тууралуу айтпай келгениңизге эмне себеп болду? Үй бүлөм жөнүндө чынында эч кимге айткым келген эмес. Сүткө ооз күйгөндөн кийин айранды үйлөп ичип калганбызда. Жубай менен жарандык никеде жашап келдик. Түбөлүккө жашап кеткенге деле көз жетпеген окшойт. Өнөр адамы болгондон кийин такай талаалап жүрөбүз. Ата-энеме, жакындарыма да айтпай жашап келгенбиз. Эмнеге жашырып келдик, өзүбүзгө да табышмак. Жакшылыгымды бөлүшөм деп жүргөнүңүзгө 2-3 жыл болуп кетти. Үй бүлөңүздү ачыктагандан чочулап жаттыңызбы? Жакшылыгыңды эл менен бөлүшүү өтө жакшы да. Ар бир үй бүлөнүн өзүнүн айтылбас мыйзамдары бар. Убакыт сааты эми чыгыптыр. Менин үй бүлөмдүн жеке жашоомдун кимге кереги бар? Ар кимдин өзүнүн жашоосу бар. Эл менден керемет ырларды талап кылса деген ойдомун. Ушунча болуп калды. Жубайыңыз, балдарыңыз тууралуу айтып бериңиз. Келинчегимдин аты Чолпон, Ысык көлдүн Жети Өгүз районунун кызы. Экөөбүз 2011 жылы август айында Манас кинотеатрынан таанышканбыз. Биринчи никемдеги тууын уулум Байел түрк лицейинде билим алат. Чолпон экөөбүз 2 кыз, 1 уулду болдук. Кыздарым Элайым 5 жашта, Нурайымым 3 жашта. Көкүрө күчүгүм Салман 1 жашта. Наристелүү болуу бул Кудайдын өзгөчө белеги деп билем. Ал бактылуу көз ирмемдерди сөз менен жеткирип айта албайм. Балалы болгон ар бир адам мени түшүнсө керек. Жубайым үй кожойкеси, ага үйдө иш толтура. 3 бала кечке апасын чарчатышат.
Бир жолу бизге берген маекте артисттер менен кандай аялдар түшүнүшүп жашайт элестете албайм деген элеңиз. Бул жатта маселе болбой элеби? Үй бүлүм жөнүндө такыр айтпайбыз дешибиз, бирок тынч койбодуңар, айрыкча журналисттер. Ошол жылдары бир китептерди окуп, транста жүргөн кезим болчу. Ал китеп ойлорду башкаруу жөнүндө эле. Китепти окугандан кийин ар бир нерсени жакшылыкка жоруу берчү болдум. Мага ийгиликтер келип жатканын сездим. Ошол кезде чолпон менен таанышкам. Бул менин ийгилигим деп билдим. Туйму мени алдабаптыр. Ал мага жакшы шерик болду. Менин көп ийгиликтериме себепчи болуп, жаңы чыгармалар менен иштөөгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ырларымдын арасында жубайыма арналгандар да бар. Бирок көмүскөдө, элге чыкпай жүрөт. Убактысы келе элек окшойт. Экөөбүздүн мамилебизде ата-энеме айтуу оор болду. Кандай кабыл алат деген ойлор менен жүрдүк. 2 кызымды эришетип айылга бардык, батасын алдык. Ата-энеңиз ушундай жакшылыкты айтпай жүргөнүңүз үчүн таарынышкан жокпу? Жок, түшүнүү менен кабыл алышты. Ар бир ата-эне баласынын бактылуу жашоосуна ийгилигине кубанышат эмеспи? Сизден өсө бер балам деген ырыңызда балаңызга арналган бошунду. Оба, чолпон менен таанышканда аталган ырдын обонун жазган элем. Кичүү уулум төрөлгөндө толук ыр болуп жарыкка чыкты. Жеке жашооңузда мынтип ачыктадыңыз, дагы кандай пландар бар? Буйруса, эмдиги жылы жакындарыбыз менен элди чакырып бата алсак деген жакшы ой тилек максаттарыбыз бар. Кудайым ал күндөрдү насип этсин. Маегиңизге рахмат. Маалымат булагы Супер Чекит KG. Анжелика Кайратова, кеңешин укчу инсан пайда болду. Белгилүү ырчы Анжелика Кайратова Star Chegit KG деп аталган продюсердик борбор ачылганын социалдык баракчасына маалымдады. Star Chegit KG продюсердик борборду ачып алдык. Бир жума бою би кружогуна бекер кабыл алабыз деп билдирди ырчы. Ошондой эле Анжелика жашоодо өз ордун тапканын дагы маалым кылды. Жашоодо өз ордумду таптым. Мен эми так билем кандай иштеп, кандай күндөрүмдү өткөрүштү. Мен бир эле максатты балким көздөсөм керек. Карьера жана бардык жака жетишип, көп каражат табуу. Кеңешин укчу инсан пайда болуп, эми өзүмдү алсыз, назик сезүүгө уруксат бердим, деп билдирди ырчы айым. Белгилей кетсек, Анжелика Кайратова ырчы гана эмес, алып баруучу, реалити долбоордун автору, Айым Стайл борбордун негиздөөчүсү, актриса жана продюсер катары да иш алып барып келет. Маалымат булагы Zaman Chegit KG. Куудул Тынар Курбаналиевдин сатирасы текшерилип, анан сахнага коюлабы? Мындан ары кудулдардын сахнадагы программаларын көркөм эксперттик комиссия көзөмөлгө алат. Бул тууралуу бүгүн 1 ноябрда Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Кайрат Иманалиев билдирди. Анын айтымында аталган министрликке элдерден айрым кудулдарга нааразы болуп, алар сахнадагы маданияттуулукту карабай жатканы боюнча кайрылуу келип түшкөн. Алардын кайрылуусунун негизинде мыйзам чегинде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, маданиятка туура келбеген сатираларга чара колдонуу боюнча атайын көркөм эксперттик комиссия иш алып барат. Эске сала кетсек, буга чейин социалдык тармактагы айрым адамдар кээ бир кудулдар чектен ашып кеткенин баса белгилеп, алардын да аттарын атап Маданият министрлигине кат жолдошкон. Анда өзгөчө куудул Тынар Курбаналиевке нааразы болуп, анын сатирасына карата чара көрүү боюнча жазылган. Маалымат булагы Argument Chegit KG.